Эфирде жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасы. Студияда Нозбек Шабданбек уулу. Саламатсыздарбы? Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жана Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин студенттери жана профессордук окутуучулук курамы үчүн лекцияларды өткөрдү. Министрлер кабинетинин башчысы мейман лекцияларынын алкагында өлкөдө каржы секторунда, фискалдык саясатта, энергетикада, транспортта, курулушта, саламаттык сактоо жана билим берүү тармагында жүргүзүлүп жаткан реформалар тууралуу айтып берди. Мындан тышкары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу жана Камбар-Ата ГЭС-1 куруу сыяктуу стратегиялык инфраструктуралык долбоорлордун ишке ашышы боюнча маалымат берди. Иш чаранын алкагында Акылбек Жапаров жолугушуунун катышуучуларынын суроолоруна жооп берип, ошондой эле окуу лабораторияларынын абалы менен таанышты. Талас областында өткөн 2023 жылдагы айыл өкмөттөр аткарган иштердин жыйынтыгын чыгарган элдик жыйындар өтүүдө. Бул жолку элдик жыйын жаңы түзүлгөн Шумкар Уя айыл өкмөтүнө өттү. Айта кетсек, Шумкар Уя айыл өкмөтүнө мурдагы Бекмолдо жана Осмонкулов айыл аймактары кирди. Бириктирилген эки айыл өкмөткө тең алгылыктуу аракеттер жүргөн. Ошол эле маалда кемчиликтер дагы жок эмес. Эл этелин түйшөлткөн айрым суроолор жергиликтүү жетекчилерге элдик жыйында берилип, тиешелүү жооптор алынды. Сөз кабарчыбызда. Карауй айылында 11 миллион 500 миң сомго заманбап шарттары бар маданий спорт комплекс. Өткөн 2023 жылы Талас район Шумкар Уя айыл аймагынын социалдык экономикалык өнүгүүсүндө бир катар алгылыктуу иштер аткарылган. Жыл ичинде 15 ири долбоор ишке ашырылган. Ага жергиликтүү бюджеттен 350 миллион сом каражат каралган. Бөлүнгөн каражатка социалдык объектилер оңдоп түзүүдөн өткөрүлүп, таза суу, ички жолдору оңдолуп, ирригация маселелери чечилген. Быйыл айыл өкмөтү элди таза суу менен камсыз кылууга киришти. Ал эми быйылкы жылы административдик реформанын негизинде Бекмолдо Осмонкулов айыл аймактары бириктирилип, 10.772 калкы бар Шумкар Уя айыл өкмөтү болуп аталышты. Аталган айыл өкмөткө жаңы шайланган Бакыт Кыдыралиев быйылкы жылы чоң өнүгүүлөр болорун элдик жыйында билдирди. Алсак 25 ири долбоор ишке ашырылат. Долбоорго 3 бала бакча, айыл өкмөткө жаңы кеңсени куруу, ички жолдорду оңдоо, ар бир айылга тигүү цехтерин куруу, интернет чубалгыларын тартуу камтылган. Шумкар Уяда ошол 17 ички арыктардын баардыгын биз реконструкциядан өткөрөйүн деп атабыз. Андан тышкары айылдарга ушу жолдордун, ички жолдордун 12-13 километрдин тегерегинде жолдорду асфальттоо иштери турат, мектептерибиздин ички ремонттору турат, капиталдык оңдоодон өткөргөн турабыз. Андан тышкары жалпы жөнүнөн бери 250 жумушчу орун түзүлөт. Кудай буйруса, Шумкар Уя айыл өкмөтүндө андан тышкары мына жарыктандыруу боюнча иштерди алып барып атабыз. 3 айылга 3 бала бакча курулат, Сасык булакта курулуп атат бала бакча. Бир айдын ичинде Кудай буйруса мынакей Кеңеш айылында башталат. Андан кийин эле ошол эле Чоң Токойдо башталат. Кудай буйруса биз ушул жылдын аягына чейин 3 бала бакчаны тапшырабыз деген жакшы ой тилектерибиз бар. Элдик жыйынга Талас район акими Нургазы Нурмурзаев катышып, аталган айыл аймакта аткарылган иштерди жогору баалап, элет калкын, турак жайды камсыздандырууга, өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Мамлекеттик милдеттүү камсыздандырууну биз жакшы колго албай келатабыз. Көрдүңөр кече көз ачып жумгуча ызы чуу болуп, баардыгы талканып жатып калды. Дарактар кулап, крышалар учуп, машиналардын үстүлөрүн басып, ошондо суранып атабыз да, айыл жергесинде 600 сом, болбогон 600 сом, 600 сомду чөнтөгүбүздөн түшүп деле калып атат. Бир жыл ошол үйүбүздү камсыздандырып, кичине болсо дагы тынчыраак отурабыз деген ойда. Ошону бир эле айыл өкмөтүнүн кызматкерлерине айтып атабыз, саламат сактоо, билим берүү мугалимдерди биз айтып атабыз деп, ар биринин отчетун алып атабыз, бирок жалпы карапайым эл ушуну колго албай атабыз да. Чөнтөктөн эле чыгат. Ушуну барып туруп камсыздандырып койгула, Кудай сактасын, ушундай техногендик кырсыздар болуп кетсе, ошондой мамлекет тарабынан келет да, комиссия карап туруп акчасын берет. Элдик жыйынга жарыш сөзгө чыккандар тарабынан бир катар көйгөйлүү маселелер көтөрүлдү. Алардын катарында ички канал арыктарды оңдоп түзүүдөн өткөрүү, сүткө болгон бааны турукташтыруу, балдардын укугун коргоо мыйзамына ылайык айылдагы ата-энеси жок, майыптыгы бар жаш өспүрүмдөргө жер участкаларын бөлүштүрүү, ошондой эле саламаттыкты сактоо тармагындагы айрым кемчиликтерди айтылды. Процедурныйды жоюп салып турду. Бияка неме үчүн же чат базарга келишибиз керек, же Караколго барышыбыз керек болуп атты да.
Эми Каракол менен Чат базарга келип жеткенибиз бир талай чыгымда, кээ бир үйлөрдө колунда бар, колунда жок, анан ошол процедурныйды кайра ордуна лаборатория менен процедураны ордуна койсок болобу. Минздравтан келген текшерүүлөр уруксат бербей атат. МАКтан өтөбүз да биз жанагы аккредитациядан ошол жерден алар уруксат берген жок. Жакын жерде ГСВ турат, Караколго барып анализ тапшырып келсе болот. Өзүбүздүн положениябызда амбулатордук жерлерде внутривенно инъекция жасаганга эч кандай уруксат жок, укук да жок. Эгерде внутривенно инъекцияларды ала турган болсо, анда стационарга жатып дарыланыш керек. Учурда айдап себүү иштери кызуу башталды. Буга байланыштуу күйүүчү май жана керектүү үрөндөр менен өз убагында камсыз кылууну дыйкандар өтүнүштү. Эң башкысы көрсөтүлгөн кызматтар карапайым калктын капчыгына туура келсе дешет. Айда сөзмөч ая көп болуп атат да, жеке менчик немелерден айырмасы жок болуп атат. Бир жерге 1700 сом 30 салерка. Ошол эле айдалган жерден 1400 сом 30 салерка менен жүрүп атат. Ая көп менен болуп калган, анткени техникалар баарын ушу элдин үстүнөн алынган да менден ошол айга кызмат кылат деп. Жок, кызмат кылбай эле жеке менчиктерден айырмасы жок. 3 жылдан бери айдалып келатат. Мындай нерсе 3 жылдан бери болуп келип атат. А бул жерден азыр частныйлардын баарын карадык. Частныйлардан 800 сом, 500 сом ушундай разница менен арзан болуп атат да. Муниципалдык ишкана өзүн жаап, наоборот, айыл өкмөтүнө жардам берип, айыл өкмөтүнүн социальный ар кандай өнүктүрүүсүнө жардам бере албасанда, өкмөт айткандай текшерүүсүнүн не кереги бар? Элдик жыйыны соңунда жетишилген ийгиликтер, орун алган кемчиликтер белгиленип, тиешелүү токтом кабыл алынды. Өткөн жыл ичинде аткарылбай калган иштер быйылкы 2024-жылы аткаруу тапшырмасы берилди. Чолпон Сабитова, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Талас району. Жогорку кеңештин депутаттары Дастан Жумабеков жана Марат Мураталиевтер облусубуздун бардык райондорунда болушуп, жергиликтүү эл менен жолугушууда. Кече Манас жана Бакай Ата районунун эли менен жыйын өткөрүп, эл этелин түйшөлткөн көйгөйлөрүн угушту. Бул тууралуу кийинки материалда сөз болот. Жогорку кеңештин депутаттары Дастан Жумабеков жана Марат Мураталиевтер облусубуздун Манас районунун жергиликтүү тургундары менен жолугушту. Буга чейин чечилүүгө муктаж болуп келген көйгөйлөрдү жергиликтүү эл көтөрүп, аны чечип берүү максатында эл өкүлдөрүнө кайрылышты. Райондун борбору Семетей айыл аймагында таза суу көйгөйү бүгүнкү күндө орчундуу маселеге айланган. Эгер таза суу кирип калса, абдан Манас районуна бүт жакшы жаңылык болот да. Бул жерде 33 километр берде. Протяженность магистрала. 4 скважина бар, дайын турат, трубан бар астында. Терде скважина 4 турат, агроженез бар, талкаланып калган. Бүт дайында, кайрадан киргизсе, бул тез эле кире турган бир жумуш да бул проект. Кыргыз Республикасынын Баткен жана Талас облустарындагы айылдардын ичүү суу тармактарын курууга жана реабилитациялоого Ислам өнүктүрүү банкы, көрдүңүзбү? Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржылануучу долбоордун кийинки кезегине Айтматов районуна караштуу Кызыладыр жана Манас районунун Покровка айылы каралды деп мага мына кат жүзүндө. Мындан сыркары айыл аймакта бала бакча маселеси бар. Өзгөчө жаш ата-энелер балдарын бала бакчага берүү үчүн жылдап кезек күтүшөт. Мен өзүмдүн 2 балам бар. 2 баламды садикке берерде биз 200 канчанчы очередте турганбыз. Ал очередибиз жеткенче 2 жыл өттү. Ушундай маселелер өтө көп. Бала бакча жетишпейт. Ар бир группада толук санын билбейм, бирок 30га жакын бала бар. Анан кийин кабинеттерине дагы мындай сыйышпай деле калышат бош керек деген ойдомун да. Ошо бир бала бакча маселесин чечип берсеңиздер аябай жакшы болот эле. Аракет кылып атабыз. Азыр мен жана башында тотулуп кеттим. Азыр кеңеш айылына 70 орунду бала бакча киргизилди. Покровканын центрине азыр Семетей айыл өкмөтү болду. Центрине бир 150 минимум 170 орундук бала бакча керек болуп атат. Анын үстүндө да иштеп атабыз. Азыр донорлор менен иштеп атабыз. Эгер донорлор, инвесторлор чыгып калса, эң биринчи ошол приоритет сиздердин айылыңыздар болуп атат. Мындан сыркары Манас райондук балдарга билим берүү борборуна тиешелүү имарат керек. Сугат каналдарын суу чарба башкармалыгына өткөрүү, суу топтоочу жайларды куруу өңдүү суроолорун беришти. Эл өкүлдөрү аталган маселелер боюнча иш алып барууну колго алышаарын белгилешти. Аны менен катар аталган райондун кеңеш айылына бала бакча куруу, Талас айылында оорукана куруу багытында иштер быйылкы жылы ишке ашырыларын эл өкүлдөрү билдиришти. Биздин жогорку кеңеште токтом кабыл алынган ушу жума иши жергиликтүү эл менен жолугушуп, шайлоочулар менен жолугушуп болуп аткан көйгөй маселелер, анан кийин
жазгы талаа иштеринде эмне кемчиликтер бар, мамлекет тараптан эмне колдоо керек деген маселелер боюнча мына иш сапарыбыз Манас районунда болуп атат. Азыр Семетей айыл өкмөтүнүн центринде турабыз. Мына бул жерде сиздер көргөндөй ошол ар бир айылдан активдер келип, бүгүнкү болуп аткан айыл жергесинде болуп аткан көйгөй маселелер, ошол мамлекет деңгээлде чечиле турган маселелер көтөрүлдү. Анын баардыгын биз жазып алып, эми тийиштүү мамлекеттик органдар менен ошондой эле Акылбек Исламбекович менен кеңешип, ушуну чечкенге, ушунун үстүнө иштегенге биз сөз алдык. Күнүн экинчи жарымында эл өкүлдөрү Бакай Ата районунда болушуп, жергиликтүү калк менен жолугушту. Анда аксакалдар аймакта дарыгерлердин жетишсиздиги көйгөй болуп жаткандыгын айтышып, бул маселе республикалык деңгээлде чечилүүгө муктаж экендигин билдирди. Биздин Бакай Атада үй-бүлөлүк дарыгер деген жок. Жанагы министр не иштеп келбейби бияка, деп көрбөйбүз кана. Мисалы үчүн биздин айылды кеңештин аялдары биздин мана менин өзүмдүн дарылап аткан долдурумду куу беришти. Ал таласка бардагы жекеменчик атып алды. Ал эми мурунку Ору айыл аймагынын тургуну Кыргызстан айылына бала бакча куруу зарыл экендигин, айылда бала бакча такыр эле жоктугун айтышты. Жыйындын катышуучулары Наматбек айылында мектеп маселеси көйгөй экендигин айтышты. Ушул тапта 340 окуучу 70 орунду бала бакчанын имаратында билим алып жаткандыгын, жакын арада бала бакча кеңейтилип, окуучулар башка жакка чыгарылуу алдында тургандыгын кошумчалашты. Райондун айдоо талааларын суудан өткөрүү үчүн Үрмарал суусуна суу топтоочу жай куруу зарыл. Буга кошумча райондун борбору Бакай Ата айыл аймагында таза суу көйгөйү башкы маселе экендигин жергиликтүү депутаттар айтышты. Таза суу көйгөйү айыл кечинде чечилет. Керек болсо проект да түзүлөт. Буга чейин пайдалуу түптөлүп, курулуш иштери башталган Ботерек айылындагы номер 9 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты учурда кароосуз калган. Соттук териштирүү иштерине байланыштуу канча жылдан бери бүтпөй келет. Бул көйгөйдү тез арада чечип берүү маселеси айтылды. Жыйында айтылган бардык маселелердин үстүндө тиешелүү тармактар менен иш алып барарын эл өкүлдөрү белгилешти. Тоже аябай көп вопростор болду, жакшы вопростор, социальный вопростор, ичинен жаш талаачылык, ирригация боюнча ушулардын баарынын үстүнөн бар иштейбиз. Кудай буюрса, былтыр калган эмелерибиздин баарын жаңы өзүңүздөр көрдүңүздөр. Баарын Кудайга шүгүр көбүн эле ишке ашырдык. Мен ойлойм, биздин элдин берген талаптарын биз аткарабыз. Анткени биз ушу элибиз биз шайлап атканда силер бизге келбейсиңер, издебейсиңер, астыңарга келип турабыз. Өзүбүз силер менен бетме-бет баарлашып, силер берген наказдарды алып жогорку кеңеште көтөрүп, ошону аткарышын көзөмөлдөйбүз деп биз депутат болуп. Биз өз вазифабызды аткарып атабыз. Элибиз менен жакшы, элибиз азыр батасын берди мынакей. Эл өкүлдөрү андан ары облусубуздун башка айыл аймактарында болушуп, көйгөйлүү маселелерди угушту. Норзбек Шабданбек уулу, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. Талас аэропорту жүргүнчүлөрдү кабыл алууга 100% даяр. Бардык заманбап шарттар менен жабдылган аэропорт саатына 100 жүргүнчүнү кабыл алат. Аталган аэропорттун курулуш иштери 2023 жылы июнь айында башталган. Бир жылга жетпеген аралыкта курулуп бүткөн аэробекет учактарды жана жүргүнчүлөрдү кабыл алууга даяр. Теманы кененирээк кабарчыбыз улантат. Талас аэропортунун курулушу 100%-га аяктады. Талас аэропортуна 2023 жылдын 15 июнунда капсула салынып, учуп конуу тилкесинин курулушу башталган. Ал эми аталган аэропорт бүгүнкү күндө учактарды жана жүргүнчүлөрдү толук кандуу кабыл алууга даяр. Талас аэробекетинин жалпы аянты 78 гектарды ээлейт. Талас аймактык аэропортунун жаңы курулган аэробекети саатына 100 жүргүнчүнү кабыл алат. Аэробекеттин учуп келүү, учуп кетүү залдары өзүнчө бөлүнгөн. Өзүңүздөр көрүп тургандай Талас аэропорту бүгүнкү күнү толук кандуу бүттү десек жаңылышпайбыз. Бери көрүп тургандай кирип келип күтүү залы деп коебуз. Өзүңүздөр байкап тургандай отургучтар, жылыткычтар жайгашкан. Адан кийин эле пассажирлар бул жака өткөрмө пунктуна келет. Бул жерде бүттүк
эмелер орнотулган, жана ошондой эле рентген, металлоискатель баары жайгаштырылып, берден өткөндөн кийин күтүү залы деп коебуз. Бул жакты учактуу күтүү залы. Өзүңүздөр байкап тургандай мына таблолор, компьютерлор, отургучтар орун алган. Аэробекет жүргүнчүлөргө ыңгайлуу болуусу үчүн заманбап баардык шарттар менен жасалды. Ошондой эле балалуу энелер үчүн дагы эне бала бөлмөсү даярдалып, керектүү шарттар түзүлгөн. Отургучтар жайгаштырылган күтүү залында. Бул жерде табло, жылуу, кышында, жайында салкын, мына кондиционерлер орнотулду. Жана ошондой эле эне бала бөлмөсү бул жакта жайгашылган. Бул жерден наристелүү энелер мынакей бул жерге келип памперсин которуу жана ошондой эле эмизүү, эз алуу жайы мынакей бүттүгү. Керектүү нерселердин баары бул жерде бар. Бул жак болсо ажатканасы, ысык суу, муздак суу. Энелер, наристелер үчүн. Мындан сырткары өзгөчө коноктор үчүн атайын VIP күтүү залы дагы бар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул здание башынан баштап сүрдүрүлүп, жаңы салынды. Былтыр 2023-жылы баштаган. Бүгүнкү күндө толук кандуу стройка, курулуш иштери аяктады. Жана ошондой эле бул жак көрүп тургандай полоса, самолеттор келип, учактар келип токтойт. VIP комнатасы өзүңүздөр көргөндөй жумшак эмеректер менен телевизор, интернет кошулган. Бул жерде келип, эз алышып, отуруп, учакты күтүү залына. Талас аэропорту Кыргыз Республикасынын жарандык авиациясынан атайын сертификаттарды алып, текшерүүдөн өткөн. Бул проекттер, единый проекттер региональный аэропорттордун көбүн жасалбадыбы. Мына Казарман аэропорту жасалды, Нарын аэропорту да курулду, мына Талас аэропорту курулду. Булардын бардыгы бүт жарандык авиациянын стандарттарына жооп бере турган аэропорттор. Облустагы аэропорттун ачылышын жергиликтүү эл чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Таласка учак учуп калса, убакытты үнөмдөө менен бир топ ыңгайлуу болот эле дешет. Мына ишке ашып калды, сонун эле да. Өзгөчө кышында болот, ар кандай эмеде ашуу менен проблема көп болуп калат да, туурабы? Мына самолет учуп кете берет. Бул деген эң сонун. Күтүп атабыз чыдамсыздык менен. Мисалы кыш кызын өтмөк менен төбөшүн өзүбүз көрүп атабыз, эми кысыктар көп болуп атат. Жол белдеде мал деген бар, бир аз самолет менен барганда бир аз ыңгайлуураак болот беле деп атам да. Ачылганын эле күтүп атабыз, буюрса рейс башталса эле бир обед кылып кетерибиз бар го Таласка келип буюрса. 7 саат, 5-6 саат жолдо жүргөнгө караганда аэропорт менен баатыраак, анан кийин спокойныйраак жетип калган жакшы да. Эгер аэропорт иштесе, бизге дагы туристтер келип баштамак. Манасордого көптөр эле кызыгат да, 5 ташыбыз бар биздин Таластын. Эгер аэропорт иштесе, туристтер келип, Таласка дагы өзүнүн салымын кошмок да. Талас аэропорту мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун аймактардагы аэропортторду кайрадан калыбына келтирүү демилгеси менен курулду. Аталган аэропортто акыркы жолу 1993-жылы учак учкан. Азыркы аэропорт саатына 100 жүргүнчүнү тейлей алат жана ички каттамдарды аткарууга багытталган. Учуп конуу тилкеси Ан-2, Ан-26, Як-40 сыяктуу учактарды жана тек учактардын бардык түрлөрүн кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан жана Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимовдун жолугушуусу болуп өттү. Тараптардын жолугушуусу 29 мартта Баткен облусунун Баткен шаарында өттү. Жолугушуунун жүрүшүнө Кыргыз Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегациялардын жетекчилери Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын чечиле элек аймактарын делимитациялоону улантуу маселесин талкуулоо менен эки мамлекеттин чек арасын аныктоодо олуттуу натыйжаларга жетишти. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын жумушу топторуна бул багыттагы ишти улантуу боюнча конкреттүү тапшырмалар берилди. Жолугушуу достук маанайда жана өз ара түшүнүү кырдаалында өттү.
Акыркы жылдары Талас облусунун аймагында алма бактардын аянты көбөйүүдө. Бир эле багбан ондогон гектар жерге алманын жаңы сортторун олтургузуп түшүм ала баштаган. Учурда атайын агроном адистердин кеңеши менен алма бактарын бутоо аракеттери жүрүүдө. Багбанчылык жана жер иштетүү боюнча кеңеш берүү маркетинг борборунун жетекчиси Турарбек Кутманалиевдин бул багыттагы кеңеши жана багбанын бак аянтындагы аракеттер тууралуу кийинки материалда сөз болот. Кубалашкан бутактарды алып түшүп алсак, булар алма алганда эки жакка айрылышат менен. Көрүңүздөр ачылат да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бул бутакты алып агроном Турарбек Кутманалиев учурда багбандарга алма бакты бутоо боюнча кеңешин берип келет. Адистин айтымында жакшы түшүм алуу үчүн бактаракты жыл сайын бутоо зарыл. Таластык багбанчылар айрыкча интенсивдүү алма бакка көбүрөөк басым коюп, учурда алгачкы түшүмдөрүн күтүшүүдө. Бул алманы түшүм бердирүү үчүн жылына форма берип, түшүмгө байлап, ошону гүлдөй турган бүчүрүн калтырып, анан жыравиктер деп коет, мисалы 1 жылдык бутактар деп коет, вегетативный ветки деп. Ошолорду жылына алып тазалап туруш керек. Себептен алар күчтүү болот дагы, алманын майда болуп калышына өөлгө түшүп калат. Ошон үчүн баягы кескен учурда сөзсүз түрдө ошол ар бир бүчүргө, анан бутакка эмени көңүлдү көбүрөөк буруп анан буташ керек. Мол түшүм алуу үчүн өз учурунда сугаруу маанилүү. Ошол эле учурда зыянкечтерден сактоо максатында дарылоо максатка ылайык. Эң башкысы ар жылы жаз айында бактаракты бутоо зарыл. Алмада мондай түз кеткен бутактар болот. Башы монда бүчүрлөр өзөт. Монда жалбырагы менен карандаштын учунда болот. Булардын баары жанагы мен айтып аткан, жогоруда айткан вегетативный ветки деп коет, багыл жыравик, жырна 1 жылдык. Кыргызда эркек бутактар деп айтып коет эмеспи? Ошол эркек бутактардын жөнүндө буларды ошон үчүн мындайларды түгүнөн жок кылат. Кесип туруш керек. Мисалы анан могул бак, бул интенсивдүү бак деп коет. Монда жоонойуп бараткан бутактар көрүңүздөр, бул жактан өйдөгөстө бутак көбөйүп кетти дагы, биягында түшүм бияка чыгып кетет. Ошон үчүн буларды кыскартып турат. Мисалы кескенде, мисалы мен нерди кесе турган болсом, мону 3 бурчтук кесүү деп коет, насучок дейт. Монун астынан кайта жаңы бутактар, монда горизонтальный мындай болуп 5-6 бутак чыгат. Ошондой каптал чыккан бутагын калтырыш керек. Мына могу сыяктуу болуп чыгыш керек да. Бул интенсивдүү бактарактардын жалпы аянты 9 гектарды түзөт. Буга 7 багбан ээлик кылат. Алардын бири Камил Жузубалиев. Буга чейин базарда соода сатык менен алектенсе, акыркы жылдары багбанчылык кылууда. Багбан аймактагы алма багынан быйыл алгачкы түшүмүн алат. Булар полукариликовый болуп айтылат. Сорту редчиф деген сорт. Булар аралыгы 3-ка 1,20 болуп тигилет да. Бою где-то 3 метрге чейин өстүрсө болот. Булар энди түшүмгө кирүүсү бул 3 жылда түшүмгө кирип баштайт да булар. Анан азыр бул бактар уже 7 жылдык бат болуп калды, уже булар уже түшүмгө кирип калды да. Бунуку расход бар, бирок бул ошо расходуңду 1 жылда эле аттап коет да бул немеси. Бара көчөтүн немеси расход. Таластык дыйкандар көп жылдардан бери төө бурчак айдап, андан мол киреше таап келсе, акыркы жылдары түшүмдүүлүк кескин төмөндөгөн. Андыктан алма бак аянттары кеңейүүдө. Бул кирешелүү жагы берки алмалардан бул количестводан утасың да. Мисалы берки алмалар гектарына высокорослылар гектарына бир 300 түп тигилсе, бул 2,5-дан бир 3000 түп, бир жагы эле 2000 түп, 1 гектарына 2000 түп кетет да. Анан ошондо бир ар бир 2000 түптөн бир 10 килодан эле эсептесе, ошондо бир где-то 20 тонна мындай эле да, грубо эсептегенде эле. А так булар бул өстөрүн немеси боюнча бул Европада булар гектарына 100 тоннага чейин түшүм бере турган алмалар. 70-80 100 тоннага чейин алат да Европада. А биздин климатта булар 40 тонна, 50 тоннага чейин алса болот. Эгер капельный расширение менен эметсе. Багбан Камил Жузубалиев алдыңкы жылдары баг аянттарын көбөйтүп, алдыңкы сорттогу алманын көчөттөрүн отургузарын максат кылат. Анткени чыгымы аз жана кирешеси мол экендигин айтат. Норзбек Шавданбек уулу, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас району. Ал эми азыр аяктап бараткан аптада Талас областында болуп өткөн иш-чараларга назарыңыздарды бурабыз.
25 март дүйшөмбү бул күнү чек талап кылып байге утуп ал акциясынын экинчи этабынын жеңүүчүлөрү сыйланышты. Президенттин Талас облусундагы өкүлчүлүгүндө акциянын алкагында жеңүүчүлөргө байгелерди тапшыруу иш-чарасы өткөрүлдү. Анда 2023 жылдын жыйынтыгы менен жалпы облус аймагынан 50 адам салык кызматы тарабынан даярдалган смартфон, ноутбук жана айфондорго ээ болушту. Жеңүүчүлөргө сыйлык тапшырууга облус башчысынын биринчи орун басары Талантбек Эдилов жана мамлекеттик салык кызматынын Талас шаардык башкармалык кызматкерлери катышты. 26 март шейшемби бул күнү жерлерде айыл өкмөт башчылары өткөн 2023 жылдагы аткарган иштери боюнча элге 1 жылдык отчетун беришүүдө. Бакаят айыл аймагында өткөн жылы бир катар жетишилген ийгиликтер орун алган. Аны менен катар быйылкы жылы аткарууга муктаж болгон көйгөйлөр арбын. Жергиликтүүлөр Бакаят айылында таза суу маселеси көйгөй экендигин айтышса, Миң булак айылынын тургундары сугат суу маселесин чечип берүүнү жергиликтүү бийликтен өтүнүшөт. Мындан тышкары айылдардагы чечилбеген бир катар маселелер элдик жыйында эл тарабынан айтылууда. 27 март шаршемби бул күнү Кыргыздын байыртадан бери келе жаткан улуттук интеллектуалдык оюну тогуз коргол оюнун өнүктүрүү максатында республикалык чемпионат Таласта башталды. Белгилүү спорт чебери Курманбек Мамбеталиевдин жаркын элесине арналган чемпионаттын ачылыш аземине облус жетекчилиги тогуз коргол оюнун өнүктүрүүгө салымы бар инсандар катышты. Белгилей кетсек, республикалык чемпионатка катышуу үчүн мектеп курагындагы 97 улан кыздар келишкен. Тогуз коргол боюнча республикалык чемпионат 3 күн бою Талас чергесинде уланды. 28 март бейшемби бул күнү соңку жылдары сугат сууну коромжусуз пайдалануу максатында өлкө аймагында арык каналдарга айрыкча көңүл бөлүнүп жатат. Бир канча жылдар бою каралбай калган каналдар тазаланып, бетондолууда. Быйыл дагы жаз алды менен Талас районундагы Жан каналы тазаланып баштады. 2 күндөн бери каналды бетондоо иштери жүрдү. Адистердин айтымында аталган каналда суунун коромжусу 63%га чейин болуп, сугат суу мезгилинде суу айылды каптап кетчү. Жан каналынын бетондоо иштери жакын аралыкта бүтүп, апрель айынын башында суу кое берилет. 29 март жума бул күнү Жогорку Кеңештин депутаттары Дастан Жумабеков жана Марат Мураталиевдер Таласка 2 күндүк иш сапары менен болушту. Анда Манас, Бакаят райондорунун тургундарынын бир топ чечилбеген көйгөйлөрүн угуп, айрым көйгөйлөрдү жеринен барып көрүштү. Ал эми бүгүн эл өкүлдөрү жардамга муктаждарга азык-түлүк жагынан жардам беришти. Сиздер апта хроникасы менен тааныштыңыздар. Ушуну менен жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасын жыйынтыктайбыз. Тез алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман болуңуздар.